Вайоминг штаты жомоктогудай өзгөрдү достор. Жол капкара болуп калды. Муякта бир туннель бар экен, ошо туннелден өтөт экенбиз. Бир кыска, бир кичинекей туннель. Мен жанагы тракты оңдоткон жерден ашып кетсе бир 100 майл чыктым. Башка такыр погода. Башка Вайоминг. Көп достор суроо өтөт менден. Майл дейсиңер, майл деген эмне депчи? Майл деген 1 майлда 1 километр 600 метр бар. Америка ошондой экен. Башкача өлчөмдөр менен колдонот экен. Канада Кыргызстанга эле окшош. Литр. Километр. Килограмм болуп эле кетет. Америка болсо башкача. Мыякта 1 галлондо мен постоянно ойлочумун 3 литр 800 грамм бар деп. Азыр мен тактап коеюн деп интернетке кирсем 1 галлондо 4 литр 500 грамм бар дейт. Кайсынысы туура экенин билбейм. Такташ керек достор. Так. 1 паунд. Америкада паунд менен санашат. 1 паундда 450 грамм бар. Мына Вайоминг деген бул нарынга эле окшош да. Нарында кетип бараткандай эле болуп атабыз достор. Нарында да ушундай боз чамдык болуп турат го, кышкысын суук. Кызык бугориктер экен, бугориктер. Өтө чоң эмес. Машканы оңдоттук достор. Азыр Вайомингте кетип бартабыз. Ютага кирген границаны да көрсөтөбүз. Ютаны тартабыз. Кандай результат болду? 2-2,5 күндүк трипибиз 7 күнгө айланды. Кыйналдык, кысталдык. 3 күн жаттык. Жолго чыксак трафик 1 күндө. Bir gün emес 15 saatte 40 mail деген. Эмне деген шумдук. Ошондой болуп калды. Бул груз 7000 сомдук груз болчу. Үч миң километр жүрмөкпүз. 3200 километр жүрмөкпүз. Расходторду санасак $625 воре помп болду. 280 $560 такси болду. Запчасыбыз 625, анан сил деген 14 болду, $14. Ошолордун баарын кошуп анан оңдоткондо мага деген тасол коюшту. Анан фильтрин алмаштырышты. Кыйнашты, кысташты. Бир 2 саат, 3 сааттык жолду кечки 7ден баштап эртемененки эмес, кийинки күндүн түшүндө эметти кой берди. Ремонтко $650 кетти. Ошондо санасак канча болуп калат? 650, 625, 1275 деп коелучу. 1275. Ага таксини кошсок 1700, 1845. 1845. Андан тышкары мен дагы тасол алып атканда утуруп улам куюп аткам. Ошону менен бир $2000 расход болдук. Солярка бир 2000 деп койгула. Ага жетеби жетпейби билбейм. 2000ден деле аз болсо керек.
макул грубо санап коелучу. Тамак аш менен 2000, 2000, 4000, ошондо бир жумада кыйналып, кысталып атып, жол болбой, машина, трак бузулуп, ошентип атып, бирок $3000 менен прибыль менен кетип баратабыз. Бул дагы Кудайга шүгүр, жакшы. Кара полосалар бүтүп, эми ак полосалар башталды. Кудай буйрса, достор. Мына ушундай Америка. Эмне деген расходдор болду, кыйналдык, кысталдык, зато үйгө $3000 менен барабыз. Ушул 7 күндүн итогу. Азыр мен балдар менен сүйлөшүп атам. Мен өзүм жанымды кыйнагым келбей эле, шашпай иштеп жүрбөйүнбү? Бир айына бир 20 000 чыкса болду деп. Азыр Amazon менен иштеп аткан жигиттер ушул райондо, мен айткан жанагы 5-6 райондо гросстору 30 000ге чейин чыгып атыптыр бир жумада. Amazon негизи жаңы жылдын астында абдан катуу болот. Январдын бир 15-лерине чейин, 20-ларына чейин жумуш болот. Андан кийин тынчый түшөт. Ошол учурда жанталашып, жигиттер, дүйнөдөн келген тракистер иштеп жүрөт. Мен жанымды кыйнабай, отказ берип койгом. Amazonго иштейсизби, Алмаз байке трейлериңизди паркингке эле калтырып, баптейли менен чыкпайсызбы? Трактын өзү менен эле. Amazonго иштеп койсоңуз жакшы табасыз. 2 эсе, 3 эсе табасыз дегенде мен жок, мен иштегим келбей калды. Жанымды кыйнагым келбейт. Amazon'da иштеш үчүн деген ар дайым түн ичинде иштейсиңер да, түнү бою айдаш керек. А мен түн ичинде иштегенде азыр возрастта келип калды, 7-жыл тракта кетти, отказ берип койдум, достор. Ошол эми аттарын айтпай эле коеюн. Бир-эки тааныш дос балдар менен сүйлөшсөм, бир жумада гросс 30 000ге чейин чыгып атат дейт. Ошондо зарплатаңар канча чыгып атат десем, бир жумада 20 000, 22 000ге чейин таап коюп атабыз. Байке иштебейсизби Amazon'да деп балар дагы айтып атат. Элестеткилейм, 22, 23 болбосо дагы 20дан эле санап койгондо 4 жума иштеп койсо 1 ай толук. Бир айда 80 000 таза пайда менен чыккан. Бул эмне деген шумдук я. Ошондой, достор. Ошон үчүн Америкага келгиле деп мекендештерге айтып атканым себеби ушунда. Ананыраак тракт стапка кирип, бети башты жууп, сакал мурутты алып, анан көрүнбөсөк, азыр 7 күндүн оорасынан кийин маймылдан айырмабыз жок болуп калды, достор. Ошондой. Өткөн 2 күн мурун тарткан видеодо Акбар энемдин кыскача видеосун койгом, пригласитель менен Америкага келип атат деп. Ошо Акбар энеме рахмат айтып коеюн. Чоң рахмат. Кыскача видео болсо дагы мекендештерге анча-мынча маалымат бердик. Ошон үчүн, достор, Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги өзлөрү ролик чыгарып, өткөндө айтышкан 1 декабрдан баштап туристтик визаларды карай баштадык деп. Ошого аракеттениңиздер. Керектүү документтерди даярдап, жана DS 160 форманы толтуруңуздар. Мекендештер менен сүйлөшүп калсам, көп мекендештерим аракет кылып атыптыр. Анан бир 2 мекендешим айтты. Ошондой атайын фирмалар бар экен, барсак бүт документтин баарын даярдап туруп, интервьюга чейин киргизип берет экен. Бирок услугасы кичине кымбатыраак экен, $2000 турат экен деп. Эми $2000 Кыргызстан үчүн чоң акча болуп атат да. А так Америкага келгенде бат эле чыгарып аласыздар. Менин болгондой сиздерге көрсөтүп берип атам. Эчтеке жашырган жокмун, эчтеке кошкон жокмун, бир нерсесин азайтып койгон жокмун.
Ошон үчүн Америкага келүүнүн бир 10 чакты түр визасы бар. Ошолорго аракет кылыңыздар. Өткөндө Telegram каналыбыздан сүйлөшүп атсак, дагы бир жакшы неме айтып атат. Байке, Кудай буйруса Америкага барганы калдым окуу программасы аркылуу дейт. Бир фирма таптым, ошондой окуу аркылуу жиберет экен дейт. Анан документин баарын даярдатып атам бир фирмага дейт. Ал студентский виза менен келген атыптыр. Ал дагы айтты, ошол фирма документимди даярдап интервьюга киргизиш үчүн $1600 сурап атат, бирок анын көзүнө караган жокмун. Канча десе берем. Менин мечтам дейт. Ошондой достор. Анда ушун менен кыскача видеону бүтүрөйүн дагы. Юта штатынан кайра бир видео тартканга аракет кылабыз. Аманчылык баарыңыздарга чоң рахмат мекендештер. 30 миңге жакындап калдык. Мен жана карасам, где-то бир 50 катталуучу калыптыр. 50 катталгандан кийин 30 миң болобуз. Кудай буйруса эмки видеолордо дагы үйгө жеткенде, баягы оюн уюштуруп жатканда таласка кеткен жардамды көрсөтөбүз. Азыр таласка жардам кеткен. Мекендешим азыр таласка таратып атат, анан видео отчет жиберем деген, ошону дагы көрөбүз. Канчалык катталуучуларыбыз көп болсо, YouTube'дан ошончолук көбүрөөк акча түшөт дагы, көбүрөөк акча мекенибизге кайрымдуулукка кетет достор. Ийгилик, аманчылык, ойлогон максаттарыңыз ишке ашсын. Сак саламатта болуңуздар. Мен болсо терезелин жуудурбасам туз болуп жакшы көрүнбөй атат четтери.